Жолдош полковник, мындай да жана Афган согушунун, Ооган согушунун ардагерлери боюнча айтып суроо берилип атпайбы? Силерде борейки жараксыз техникалардан азыр склад вооружениеңерде барбы бүгүнкү күндө же жокпу? Жөн эле жазып атышабы? Вот жараксыз ремонтко не подлежит дегендер. Бар андай техникалар. Анан азыр эле мынакей Женчураев мырза суроо берип атпайбы? Жана эме боюнча бөлөк депутаттар дагы ошо патриотический воспитание боюнча жанакындай Ооган согушунун ардагерлери анан биз өз күчүбүз менен куруп келатабыз, билесиңер да, канча деген эстелик салдык. Бүгүнкү күндө да 2-3 жерде, 2-3 райондо, мына Аламин районунда кат жазып атып тажадык деп атат да, мага күндө айтышат. Если болсо, бул эми биздин мамлекеттеги Афган согушунун ардагерлери өз күчү менен салган эстеликке жанакындай кереги жокту, списанный болсо бир гаубица болобу, же мындай техника болобу, шуну бир караштырып бергенге мүмкүнчүлүк болобу сиздерде? Жайчыбек, бизге мындай каттар абдан көп түшөт. Абдан көп Билем. Ошол эле түрдө мына сиздердин араңыздардан көп түшөт каттар, ардагерлердин атынан түшөт, айыл өкмөттөрдүн депутаттарынан түшөт. Биз ар бир эмени өзгөчө карап чыгып, анан ошол ар бир райондо канча техника турганын карап, анан ошол мисалы акыркы берип атканыбыз мына мисал катары келтирейин, Ананьеванын айыл өкмөтүнө берип атабыз, бир БМПны. Уже кече алып кетишти. Ал жерде мына генерал Лященко деген ошол жактан, Ананьев өзү герой болгон Панфиловец. Бул иштер каралып жатат. Бирок тилекке каршы бардык каалоочуна биз бере албайт экенбиз. Но ошол ар бир шартка карап, иликтеп. Бул жерден эми Баткен согушунун ардагерлери, анан Ооган согушунун ардагерлери сурайт болуш керек, калгандарыныкы бар да. Депутаттар сурайт жергиликтүү, айыл өкмөттөрдөн чыгышат. Депутаттар техниканы эмне кылат? Жергиликтүү ардагерлери сурайт. Көп, кайрылгандар абдан көп. Сизге мен өзгөчө маалымат берсем болот. Анан жана патриотический жанакы подрастающий поколениега мындай үлгү болуш үчүн мына биз коляскаларды берип атабыз, алып келип мына өзүм баш болуп. Протезирование жасап атабыз. Сиздер бир да шак жасап, биз менен сүйлөшүп, бир хотя бы маалымат каражаттары аркылуу момундай жумуштар болуп аттыр, Ооган согушунун ардагерлери момундай бутун салдырып берип аттыр, коляскаларды алып келип аттыр деген өзүбүз чыгарып телевидение менен келебиз. А сиздердин комитет тараптан бир дагы мындай реакция жок да, шуну дагы алып койсоңуз, барбы силерде ушундай воспитательный жумушту алып бара турган отделиңер? Бар, андай отделдер бар. Эмне менен заниматься этет? Аскер бөлүктөрдү иштерди өткөзүшөт алар өздүк курам менен. Ошол биз жак менен да, биздин уюм чоң уюм, Республиканский совет ветеранов войны Афганистана деп аябай чоң уюм, билесиз да. Сиздердин уюмдар менен да тыгыз иштерди алып барат. Жергиликтүү Мен лидери болуп туруп айтып атам ошону. Ошол Ооган согушунун ардагерлерин Республикалык кеңешинин төрагасынын лидери мен өзүм айтып атам сизге. Сиз кайта келип алып барат деп атасыз. Кожоек Чачбек, биз эми совсем иш алып барабыз дегенден алыспыз. Мен айткан жокмун, аны совсем алып барбайт деп. Биз менен деп атам. Ардагерлер менен. Ушуну көзгө алсаңыз деп атам. Биргеликте иш алып барабыз сиздер менен. Рахмат.